Мистер и миссис Смит фильмин айткандай эле, дароо эле Голливуд жылдыздары эң сулуу, абдан татыктуу түгөйлөр Брэд Питт жана Анджелина Джоли эсибизге келет. Бюджети боюнча $110 миллион. Ал эми дүйнөлүк кассада дээрлик $478 миллион. Бул тасманы кайра-кайра көргүм келет. Көргөн сайын уруштарын, өнөрлөрдү жакшылап атышканды да үйрөнгүм келет. Кээ бир учурларда сыйкырдуу жактарында кошо үйрөнө алабыз. Ал эми каташылыктары Соня жардамга келет. Анджелина Джоли жакшы мушташышы мүмкүн, бирок өзүнүн үйүнө көңүл бурбай койгон окшойт. Каарманыбыз эшикти ачкан учурда чынжырчасы бар эле, кадр алмашкан учурда чынжырча жок. Үйүн ремонт кылайын деген окшойт. О, я купила новые шторы. Бул кадрды секиндетип карай турган болсок, автоунаанын айнегин сындыра турган бут кайдадыр жоголуп кетет. А бирок анын жардамынсыз эле айнек сынат. Кызык экен, Это просто невероятно. Бул кадрда каарманыбыз үшүп кеткенби? Съемка учурунда пиджак кие калыптыр. Кийинки кадрда жок. Бир аз чыдап койсоң болмок. Ход твоих мыслей мне нравится. Каарманыбыз эмне жөнүндө ойлонуп турат? Айтор Анджелина Брэдтин оң жагында, бирде сол жагында дээ көздөрүнө ыңгайлуу турушкан го. Моя интуиция нам помогла. Соня, билесиңби, мен дагы бир туруп камеранын ары жагына өтүп калсамбы деп ойлонуп калдым. Ой Жолдубай, сен ордуңда тура тур. Мына сага кызык. Автоунааны катуу айдаганда олтургучтун түстөрү улам өзгөрүп турат экен. Вы успеваете за ходом мои мысли? Бул фильм Нью-Йоркто тартылган дейт. Бирок тасмада Лос-Анджелесте тартылган. Бул кадрда автоунаалардын номерлери Нью-Йорктун же Калифорниянын номерлериби? Деги койчу, бул деген кино да. Сплошная ложь. Кино, бул кино. Сиздер менен мен Жолдубай болдум. Дал ошол кинолордо кетирилген каташылыктарды Соня менен айтып бердик. Рахмат, Соня. Достор, сиздер менен көрүшкөнчө деп калабыз.